Bir söz бар, миңдеген адамдын жашоосуну бузуп жок кылган. Ал сөз капыр же динден чыгара турган сөз эмес. Болгону анан деген сөз. Намаз окуйм, бирок анан. Зекет берем, бирок анан. Ибадат кылам, бирок анан. Кечирим сурайм, бирок анан. Ананды айтып жүрүп, кокусунан бир күн өлүм келет. Кыяматка барганда Аллахтын астында өтө чоң азапка калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, анан деген сөздү коюп, бүгүн баштаң. Бүгүн ибадатты кылаң. Бүгүн орозону кармаң. Бүгүн барып кечирим сураң. Бүгүн барып ибадатыңызды кылаң. Бүгүн тобо кылаң. Шайтан адамдарды ибадаттан калтырбайт. Шайтан болгону анан деген сөздү адамдардын оюна салат. Анан деп жүрүп, шайтан менен козо, Кудай сактасын, тозого кирип кетиши толук мүмкүн.